кыймыл аракет же болбосо адам баласынын чөнтөгүндөгү материалдык каржыга деле эч кандай кол сунулбай жасала турган ибадаттар бар. Өтө жеңил. Мисалы, ибадатур рида. Ыраазы болуу ибадат бул. Караң, ыраазы болуу бул ибада. Абу Хурайра риваят кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен яхуз мин уммати хамса хисал." Ким менин үммөттөрүмдөн, муну отургандардан 5 ибадат бар, ошону ала алат деди. Ошого амал кылсын, өзүнөн кийинкилерге жеткирип үйрөтсүн. Мен алам я Расулуллах деп Абу Хурайра биринчи болуп кол көтөрдүм дейт. Фаахада бияди фааддахунна фиха. Пайгамбар менин колумду ушундай кармап туруп, мынандай кылып, кадимкидей бармак сөөмөй, ортон аты жок чыпалактарымды момундай эсептеп берди. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арамдардан оолактап, арамга жолобой, арамдан сактанып эле жашагын, сен жер бетиндеги Алланын алдында адамдардын арасынан эң ибадатчылы сенсиң деди. Болду ушул эле. Арамга жолоба. 5 убак намазың тургуз. Бирок арамга жолоба деди. Кээ бир намаз окугандар бар да, кыйналдык, өтө кыйналып кеттик, кредит алып тура береличи дегендер бар да. Мына сапарга чыкканда кыйналат экенсиң, Россия шаарына барганда кыйналат экенсиң, анча-мынча тамак аралашып кетип бартат дегендер бар да. Ошон үчүн пайгамбар арамдардан сактан, адамдардын арасынан Алланын алдындагы эң ибадатчылы сенсиң. Кимдир бирөө таң аткыча кирпик какпай, печенеси менен жер сүзүп сажда кылат, бирок ал анча-мынча арамга аралашат. Кудай сактасын. Экинчиси, варда бима касамаллаху лак такун агнан нас. Аллах берген рызкыга, Аллах берген сыноого ыраазы болуп эле жаша. Жер бетиндеги адамдардын ичинен эң байы сиз деп атат. Міне ушул ыраазы болуу бул ибадат. Ыраазы болуу үчүн кыбланы караш, дарат алыш, усул кылуу шарт эмес. Ыраазы болуу ибадаты бар. Шүгүр, Кудайга шүгүр, ушунусуна шүгүр, ушуга ыраазымын дештин өзү ибадат. Сиздин кошунаңыз бар, кудаңыз бар, жада калса бир тууганыңыз да бар. Бүгүн жумага келген жок ал. Жумага бастыртып койгон Аллахка шүгүр кылып ыраазы болбойсузбу? Ушу ыраазы болушуңуздун өзү дагы кошумча бир ибадат. Азыр теңирден тескери басып, сиздин жакын тууганыңыз жума менен иши жок жүрөт да. Үчүнчүсү, ва ахсин иля жарик такун муъмина. Кошунаңа жакшы мамиле кыла бер, ал сизге жакшы мамиле кылбайт. Кошунаңа жакшы мамиле кыла бер. Жер бетиндеги адамдар ичинен эң иманы толосу сиз. Пайгамбар ушундай деди. Кошунаңызга жакшы мамиле кыла бериң. Ал сизге жамандык кылат. Ага жакшылык кыла бериң. Жер бетиндеги имандуулардын ичинен эң иманы толосу сизсиз. Ва ахибба ли нас ма тухиббу ли нафсик такун муслима. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө да ыраа көрүң, ылайык көрүң ошолорго. Демек сиз Алланын алдында чыныгы мусулман деген атка коносуз. Мечитке басып келүүнү жакшы көрүп атасыз. Эмне үчүн кошунаңыздын эшигин тыкылдатып өтпөдүңүз? Кеттик кошуна деп. Кеттик тууган деп. Чалып дос, мечитте жолугушабыз дебедиңиз. Ушинтип айтуунун өзү. Сиз аны колуңдан сүдүрөп кел деген жерим жок. Ушинтип айтып коюң. Алланын алдында эң мыкты мусулмансыз. Мына ушулдай ибадат. Эң акыркысы. Вала туксири д-дахик фа инна касирати д-дахик тумитул калб. Азыраак күл. Аз күл, көбүрөөк ыйла. Көп күлүү адам баласынын жүрөгүн карартат деди. Мына ушинтип пайгамбарыбыздан
Ebu Hurayra 5 nerseni alıp buna bizge jetkirip atat. Ekinci jengil ibadat. İbadatu cebril havatır. Göngül kötörü ibadatı var. Göngül kötörü ibadatı var. Göngül jubatu, göngül kötörü ibadatı var. Ayırıkça bizde Kudayga şükür kaysi bir insan kaza olup kalsa daroo barıp göngülün kötörüp artık hayırlı olsun. Allah Taalam atаңды japаңды жатқан жерin 5 bağı kılsın. Жақшы kişile dep göngül kötöröbüz. Bolbasa anın atası жақшы kişi emes, çın ele biles. Betine qarap turup balasın betine qarap. Kudayga şükür. Kutuldu atаңdan. Жақшы ele bolbodu atаңdan görüp. Dep kimge ayttыңыз uşintip aytыңçı. Ölgön üstüne gömgön kılıp. Balam beri gelgin. Kolun kısıp durup atаңdan ölüşmeni kutuktayım balam. Жақшы моментип жинди болбой жүрүп өлүп алган жакшы болду эл журт деп кимге ушинтип кайрылдыңар? Ал жакшы деген сөзгө татыксыз болсо деле жакшы инсан деп анын артында калган адамдардын көңүлүн көтөрүү бул дааратсыз бүтө турган ибадат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир инсан өзү сыяктуу же мусулман же муъминдин, мейли мусулман эместин деле bul dünyadaki kiçinekey bir tüyüşügüne ülüş koşup tüyüşügün joyuğa jardan berip koya turgan bolsa dep atat. Allah Taala jardan bergendin ahiretlik tüyüşügün birotolo joyup koyat. Göңүлүн көтөрүп атасың. Кыжалат болба. Кээ бирде адам баласы өзүндөгү кыжалаттыкты айтып жатса, жанында турган адамдар айтат го. Өтө жаман болуптур, мен мынчалык ойлободум эле. Өткөндө бирөө айтса ишенбедим эле. Ушундай болгон экенсиң де. Деп дагы жарасын чукуйт да мынтипчи. Чукуйт да, наракы бар бир чукуп коет сүрүп болду. Ошону бар Аллах Тааладан. Ушул түйшүк келди, жанында жеңилдик турат. Аллахнын жардамы турат. Кыжалат болбо, Аллах жар болсун деп коюунун өзү бул кимдир бирөөнүн көңүлүн көтөрүү ибадаты. Буга дарат алыш шарт эмес, кыбланы карап сүйлөш шарт эмес. Мисалы менеке. Кошунаңыз же болбосо жолдо бара жаткан. Барасаңыз, адамдар иш кылып атат. Жөн эле ошо бара жатып, эч кандай кол кабыш кылбайбыз. Иш илгери болсун деп коет. Атиги болсо жол болсун дейт. Ошо кетмен чабып атканда иш илгери болсун дегени, Алла Таалам берекелүү кылсын, ишиң илгерилей берсин. Ушунун өзү ибадат айтып коёйт. Биздин түштүктө аны адегеле деп коет. Ала деп отурбайт. Адегеле дегени, кыймылдай бергиле, Алла Таалам береке берсин деген сөз. Кара. Кандай сонун? Тамак жеген, жеп аткан адамдарга эмне дейбиз? Тамагыңар таттуу болсун. Эми ушунун тескериси, карап туруп, жарлуу бел. Өмүрү тойбодун десең, ал жакшы сөз айт, рахмат, чоң рахмат, Аллахым разы болсун, сизден де ордунан туруп, колун боорун алабы? Өзүң жарлуу бел дейт. Тамаң даамдуу болсун десең, демек ал сүйүнүп калат. Мончодан чыкканга жеңил парыңыз менен, жеңилдешиңиз менен дейсиң. Жууну берип, бушар өлөйүн деп калыпсың го. Десең, бирөө жакшы көрөбү? Качан кирдиң эле мончого? Кече кирген окшойсуң. Кулаңдан күн көрүнүп калыптыр. Десең, ушу жакшы көрөбү? Ошого деле жеңилдешиңиз менен сонун болуп калыпсыз. Ибадатка эми даяр болуп калыпсыз. Машалла десең, көңүлү көтөрүлөт да. Ар бир нерсенин өзүнүн сообу бар сөздүн. Ушул көңүл көтөрүү. Ибадату кадаи хаваиджин нас. Адамдардын муктаждыгын бүтүрүүдө көмөктөшүү ибадаты. Пайгамбарыбыз айтат: "Валлаху фи ауни ал-абд ма кана ал-абду фи ауни ахихи." Садака Расулуллах. Эгер бир инсан экинчи инсанга эле жардамдашып көмөктөшүп турса, жардамчыга Аллах өзү жардамчы деп атат. Субханаллах. Аллах кимге жардамчы болсо,
Demek anın işi oңoldu dей бериң. Kol kamış kılıp joldun bul betinden tigi betine jölü mundayla bir or baştığın alıp berip koyu, ötkörüp koyu. Unağınız menen baratasiz, jön ele, toktodunuz, eç kандай zebra peşiqat jok, ошол жерден карыяны, мектеп окуучусун, же болбосо bir майети алт санаман чың ден соолугу чың инсанды өткөрүп койдуңуз. Ушул дагы ошол.